Тарбияда танапис жок программасы Кыргыз билим берүү академиясы менен Марал радиосунун биргелешкен долбоорунун алкагында уюшулуп жаткан Тарбияда танапис жок программасынын алкагында жолугушуп жатабыз. Бүгүн биз өзгөчө темада кеп кылабыз. Бүгүнкү тарбия эртеңки келечек. Студиябыздын коноктору менен алгач тааныштырып өтөйүн. Кимдер десеңиздер, Кыргыз билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомаметов агайыбыз бизде конокто. Ошондой эле Токтосун уулу Бердалы Кастамону университетинин бүтүрүүчүсү жана ошондой эле Польшада, Малайзияда билим алып келген Иманкулова Зыйнаш эжекебиз кыргыз тили жана кыргыз адабияты боюнча мугалим, Абы уулу Даутбек устазыбыз дин таануучу. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Бүгүн өзгөчө тема, мыкты талкуу болуп берет деп ишеништемин. Бардыгыңыздар өздөрүңүздөрдүн позицияңыздарды алып келдиңиздер. Дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Бул долбоорубуз Кыргыз билим берүү академиясы жана Марал радиосунун биргелешип ишке ашырып жаткан долбоору. Бүгүнкү күндөгү кыргыз элинин тарбиясы жана ошондой эле мектепте болобу, университетте болобу, көчөдө болобу, бардык жерде жаштарга, мага окшогон балдарга тарбия берип жатканда катага жол берип атабызбы же берген жокпузбу? Минустарыбызды, плюстарыбыздын бардыгын айтып өтөбүз. Демек, эфир кызыктуу болот деген ишеничтемин. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Мен эң алгачкы суроомду ошол чет өлкөдө окуп келген, бир нече мамлекеттерде окуп келген Токтосун уулу Бердалы мырзага узаткым келип жатат. Башка өлкөлөрдөн тажрыйба алып келген жаш адам катары айтсаңыз, Кыргызстандагы бүгүнкү күндө билим берүүнүн акыбалы кандай? Саламатсыздарбы? Урматтуу ушул Марал FM-дин көрүүчүлөрү, көрөрмандары жана ошондой эле эмгек жамааты. Жалпысынан сиздерге эмгек жамааттарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул жерге эл менен баарлашууга чакырганыңыздар үчүн. Жана ошондой эле азыр мен үчүн өзгөчө бир сыймык катарында айтсам болот. Кыргыз билим берүүсүнө абдан чоң эмгеги сиңген инсандардын жанында турам. Бул мен үчүн абдан сыймык. Рахмат сиздерге. Кыргыз билим берүүсүнүн кемчиликтери башка өлкөлөр менен салыштырганда кандай кемчиликтер бар деген суроого ушундай жооп бергим келет. Өлкөбүздө билим берүү жааты реформага абдан муктаж. Анткени аябай мыкты, акылдуу, зээндүү, күчтүү инженерлерибиз, билим адамдарыбыз, экономист, юристтерибиз курулуштун оор тармактарында, түрдүү ресторандарда официант болуп, шаарда таксист болуп иштеп жаткандыгы бул абдан кейиштүү окуя деп айта алам. Анткени азыркы учурда биздин өлкөбүздүн алга жылышы үчүн ушул билим берүү жаатындагы инсандар өлкөнүн тагдырын тактай турган инсандар деп билем. Бир данышман айткан экен, бир өлкөнү жыгып жок кылыш үчүн атомдук бомбанын куралдын кереги жок. Алардын билим берүү системасын жаман кылып кой, ошол жетет депчи. Кыргыз калкынын кандай нукта тарбияланып, кандай нукта жашоо деңгээлин алып кетери бул билим берүүгө түздөн түз байланышта. Бир жөнөкөй эле бир мисал айта кетсем, Түркиядагы 6-7 жашындагы бала бакчага барган баланын 1 мүнөттө 300-400 сөз окугандыгы менен биздин 3-4 класстагы уулдарыбыз, балдарыбыздын мүнөтүнө 50-60 сөз окугандыгы ушундай айырмаланып турат да. Андыктан мен айтарым, ушул билим берүүдө эң эле тарбиядан баштасак, жаштайынан баштаган болсок, албетте жыйынтыгы жакшы болот деп айтам. Билим берүүдө бизде башталгыч класстар, орто класстар, анан жогорку класстар деп бөлүнөт го. Ушул тармакта дагы мен мисалы мектепте окуп атканымда 11-классымда 18 сабак окучумун да. Бул мен үчүн мындай керексиз сабактар көп болчу. Мисалы мен табигый так илимдерге кызыккан болсом, математика, физика, биология, химия тараптарынан кызыккан болсом, келечекте тандай турган кесибим дагы инженерия тармагы болгон болсо, строительство тармагы болгон болсо, мага музыканын жана башка керексиз сабактардын кереги жок да. Демек, сиз башында айтып өтпөдүңүзбү, билим берүүгө реформалоо керек деп? Дал ушул нерседе да азайтыш керек. Дал ушул реформаны кандай кылыш керек? Ошо жогорку класстарда, мисалы Түркияда, ошол эле Европа өлкөлөрүндө, Малайзияда
жогорку тармакта жогорку окуу класстарында ал жакта багыттык билим берүү көчкөн да. Тагыраак кандай? Табигый так илимдери деп бөлүшкөн. Анан гуманитардык билимдер деп өзүнчө дагы бөлүшкөн. Бул табигый так илимдерге мисалы келечектеги адам кесибине жараша кете берет да. Негизи кесиптер эки эле тармакка бөлүнөт да. Көбүнчөсү табигый так илимдерге же болбосо гуманитардык билимдер жака. Ушул эки жакты тандайт дагы, ушул жактан өзүнүн эң мыктылыгын көргөзөт да. 21-кылымдын талабы, 21-кылымдын мындай профессионалдуулугунун бир өзгөчөлүгү деп билем. Бардык нерсени жакшы билген эмес, бир канча тилди билген эмес, бир канча тармакта бир канча кесипти билген эмес, бир тилди эң мыкты билген, бир адистикти профессионалдык даражада эң мыкты билген адамдарга муктажбыз да. Биздин кемчилигибиз ушул деп ойлойм, билим берүүдө. Ал эми бул жогорку билим берүүлөрдө мектептен кийинки университетти айта кетсек, ошол эле Туркияда, Малайзияда, Польшада тагыраагы мындай бир тармакта өздөрүн мыкты алып кетишет да. Азыркы мен жогорку окуу жайларда берилип аткан билимди турмушта канчалык даражада колдонуп атабыз деген суроого мен колдонбой атабыз деп жооп бере алам да. Сиз Кыргызстанда билим алгансызбы? Ооба, мен Кыргыз Түрк Манас университетинде 2014-2015 жылы окугам. Азыркы учурда дагы президенттик академияда, президенттин алдындагы академияда АКУПКРда магистратураны жактап атам. Мамлекеттик башкаруу жана муниципалдык башкаруу тармагында. Сизге да сөз бересиз. Чоң рахмат. Сиз агай учураша берсеңиз, андан кийин эл менен учурашасыз, алгач андан кийин суроону андайын узатайын. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Мен дагы ушул баарыңыздарга ыраазычылык билдирип кетет элем. Кийинки кезде ушул берүүгө элдин да кызыгуусу жогору болуп атат. Мен эми азыркы айтылган пикирге толугу менен кошулат элем. Билим берүүдө абдан маселелер көп, оор, акыбалыбыз бир топ кыйын эле. Бирок эми ошол колубузду жайып отуруп калган жерибиз жок. Ал багытта дагы кичине иштер жүрүп атат деп айтат элем. Эмне иш жүрүп атат? Мен азыр айтып аткан азыр айтылып кеткен, мисалы билим берүүдө профилдик окутууга өтүү маселеси. Чынында биз абдан кеч калып калдык. Анткени келечекте ал медик болобу же болбосо жөнөкөй эле мисалы кыргыз тил адабият мугалим болобу, Кыргызстан боюнча бирдей байыздык окуу планын окуйт. Сааттардын бардыгы бирдей да. Ал Лейлекте деле, Ат башыда деле ошол эле сааттарын окуй берет. Биз азыркы негизги жанагы реформанын багыттарынын бири ушул болуш керек. Анткени мен эгерде чын эле техникалык жакка кызыгсам, анда техникалык тиешелүү предметтерди тереңдетип окушум керек да. Калгандарын албетте окубай койбойм, бирок мындай кыскартылган вариантта окушум керек да. Дүйнөдө деле ошондой. Негизги инварианттык деген түшүнүк бар. Бул балдардын баары окуйт, анан калганын тандоосу боюнча окуйт да. Азыр бизде Кыргызстанда бир жаңы реформалардын башталышы жүрүп атат. Мына бизде мамлекеттик стандарттар бар, мектептик билим берүү мамлекеттик стандарт. Ошол стандартта ушул өзгөрүүлөр кирет. Анан байыздык окуу планы даярдалып атат, предметтик стандарттар кайрадан даярдалат, окуу китептери кайрадан даярдалып чыгат да. Канча жылдан бери эле реформалоо керек деп эле келебиз, бирок эмне үчүн реформалоо болбой келет бүгүнкүгө чейин? Анын себеби эмне болду экен? Реформанын эмне үчүн реформанын мындай натыйжасы берилбей атат? Чынында эле 30 жылга жакын реформа жүрдү. Бирок кээ бир тармактар боюнча тескерисинче ылдыйлап түшүп кеттик. Артка кетип калган учурлар болду да. Эмне себептен ушундай болду? Анткени реформаны бир системалуу түрдө өткөргөн жокпуз. Алдын ала план түзүп алып ошол планды кармаган жокпуз. Бир чоң кемчилик бизде ушул болду. Бир долбоор келип бир багыттайса ошону ээрчип кетебиз. Эртең ал долбоор түгөнгөндөн кийин башка долбоор келет, ошону ээрчип кете беребиз да. Мисалы мен Финляндияда атайын ошондой кеңеш бар. Билим берүү кеңеши бар. Бул 101 адамдан турат да. Ал кеңеш министр алмашабы, өкмөт алмашабы, ким алмашканына карабайт, программаны бекитип алат дагы, ошол программаны кармап кете берет. Бизде тескерисинче өкмөтүбүз жыл сайын алмашып атты, министрлер дагы 2 жылга жетпей алмашып атты, анан министр алмашканда эле баягы саясат алмашып кетип атты да. Ушунун өзү мындай реформага деги эле билим берүүгө мамиле мындай үстүртөн болуп калды, анан убактылуу болуп калды. Ушул өзүнүн кедергисин тийгизди. Анан мен ачык эле айтат элем, бир долбоорлор келди Кыргызстанга. Абдан чоң 10 миллиондогон, 20 миллиондогон, 30 миллиондогон доллар менен келген долбоорлор бар. Натыйжасы жок. Эмне үчүн? Баш отурду менен биз коррупцияга кирип кеттик. Ошону тейлеген кишилер баягы кыныгын алып алды дагы, акча жесе болорун билип алды дагы. Түр көрсөттүк. Реформа жасап атабыз деп. Бирок жасалган жок. Мен бир эле мисалы куррикулум деген убагында, куррикулум деген стандарт. Менин эсебим боюнча 26 миллион доллар акча кеткен. Бирок куррикулум өзү жок бүгүн. Ал жасалып аткан документтин өзү жок.
Андан башка дагы мен ушундай маалыматтар боюнча өкмөткө дагы президентке дагы убагында кайрылган болчумун. Азыр гана мына азыр акыркы кезде долбоорлорду көзөмөлгө түшө баштады. Аны ачык эле айтканда силердин студиядан дагы бир нече жолу айтылган, ошол министрликте иштеген бир 4-5 киши иштеген, иштебеген. Ошондой бир өзүнчө топ түзүп алгандагы көп долбоорлордун натыйжасы болгон жок. Акчалар кумга сиңгендей кетти. Система болсо бир топ эле кыйрап калды деп айтсак болот да. Ошону калыбына келтирүү бүгүнкү күндө баарыбыз үчүн оор болуп атат. Коррупциянын кедергиси деп айтылат экенсиз. Түздөн түз коррупциянын кедергиси. Иманкулова Зыйнаш эжеке, сиз мугалим катары айтсаңыз, чын эле керек бир реформалоо канчалык деңгээлде? Саламатсыздарбы? Эми мен реформа жөнүндө өтө деле айта албайм. Себеби дегенде мен катардагы мугалиммин, бирок өзүмдүн ишимде, ошо педагогикалык өмүрүмдө анализ жүргүзүп көрө турган болсом, балдардын жогоруда пикирлешип айтып атпайбы? Ошо жанагы балдар мектепте жанагы бир 30-40 сөз окуйт депчи. Мына ушунун өзү эле бизге эмнени берип атат дегенде жыйынтык эмне болуп атат. Ошол жогорку чиновниктер өздөрүнүн ойлорун айта албай, жазылган сөздү сүйлөй албай атканын өзү ушунун жыйынтыгы болуп атат да. Эми ошол эмне үчүн келип атат дегенде мен мынтип ойлойт элем да. Мисалы үчүн ошо могу улуттук руханий кыртышка бир маңкуртчулуктун үрөнү себилген да 70 жыл. Анан кийин анткени биз улуттук баалуулуктардан алыстап кеткенбиз. Улуттук баалуулуктардан алыстаганбызда анан кийин өзүбүздүн баягы ата тегибизден дагы алыстаганбыз. Анан ошентип отуруп, анан баягы 90-жылдары өзүбүздүн баалуулуктарды кайрайлы деген бир жакшы патриоттук сезимдер болуп ушундай болгон мезгилде биз кайрадан ошо Манас эпосы, Касым Тыныстанов, Молдо Кылыч ушуга окшогон өзүбүздүн баалуулуктарыбызды кайрып келген мезгилде бизде экономикалык ушундай кыйынчылык болуп калды да, ошол мезгилде ата энелердин баардыгы акча эле тапсак, балдарыбыз деле иши кылып тамак аш менен камсыз кылсак, ушунун өзү эле жетишкендик деген багыт менен кетишти да, руханий багытка маани бербей калышты. Анан кийин ошентип отуруп балдарга көңүл бөлбөгөндүктөн балдар эгерде кичинекейинен китеп окуп алса, китепке көңүл бөлбөсө, анан кийин ал ушундай мезгилдер өттү да. Андан кийин мына эми ааламдашуу мезгили келип калды. Эми маңкуртчулукка андан бешиптер бизге жол ачылып атат да. Себеби дегенде батыштан жанагы эми сотка деген каалагандай кааласаң болот, мындай карманып колдонсоң болот да. Ошонун негизинде биздин улуттук баалуулуктарыбыз бааланбай, ошонун негизинде балдар тарбияланбай, анан ушинтип биз ушул акыбалга келип калдыкпы деген ойдобуз да. Деген ойдомун да. Мен мисалы үчүн ушу өзүмдүн могу тажрыйбамда мен мынтип ойлойм да, кичинекейимде мисалы үчүн Болот Юнусалиевдин Манас китеби бар эле, ошо редакцияланган, Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин вариантын редакциялаган. Ошону 3-4 класста чоң эне чоң атамдарга окуп берип отурчумун да. Мен аябай шар окугандыктанбы 3 классында эле ошо Манасты окутуп, анан алар угуп, ыйлап ушундай бир болчу эле да. Менин ошол жан дүйнөмө сиңген да. Кийинчерээк анан биз окуп жүргөндө мектепте Манас деген дегеле ал жөнүндө кабар да жок эле. Башталганда Ленинден башталып, ошо башка мамлекеттердин тарыхы, башка мамлекеттердин баалуулуктарын окуп жүрүп өттүк да. Анан кийин эми мына азыр окуп аткан мезгилде баягы ортодогу балдар окубай калгандыктан алар анча деле маани бербейт. Өткөндө мен Дөөлөт Сыдыков 13 күн, 14 күн, 14 саат жана Манас айтканда, кээ бирлер айтып атат, ушу Манасты угуп отуруп убакытты кетирип атабыз дейт. Убакыт эмнеге кетип атышканын билбейт да. Убакыт андан кетпейт эле. Убакытты кетирип дейт, силер Россияга дагы кул болосуңар деген бир комментарийлер жазганда жүрөгүм бир кысылды да. Ушуга эмне баалуу, эмне баасыз экенин биз баалабай калдык да. Мага ушул күйдүрөт да. Чоң рахмат. Дагы сизге сөз узатабыз. Давыт Устаз, сиз реформалоо боюнча кыскача айтып өтсөңүз, учурашып туруп. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Көтөрүлгөн маселе көйгөйлүү маселе. Бүгүнкү күндө биз өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү олтура алып, ийри отуруп түз кеңешип, ушул нерселердин
минустарын плюстарын талкуулап ошого жараша дагы да оңдоо жолдорун ортого мындай ар тармактын адамдары туруп иштеп чыккан бир иш аракеттер болгон болсо, буюрса алдыга карай умтулуп болот деген бир үмүттө ушундай бүгүнкү жакшынакай передачаны көрсөтүүнү уюштуруп атасыздар. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Адам баласы табиятында жаңылантырууга муктаж болгон жандык экенбиз да. Буну баарыбыз акылыбыз менен кабыл алабыз, жүрөгүбүз менен сезип турабыз. Бирок ошол акылыбыз кабыл алган, жүрөгүбүз сезген нерсеге эмнегедир аракет жасабайбыз да. Бул реформанын бирөөсү ошол да, адамды жаңылантыруусу, ар тараптан жаңылантыруусу. Талим жана тарбия деп атабыз. Бул адам баласына жашоосунда абадай суудай керек экендигин да билип турабыз. Экөө тең керек бүгүнкү күндө. Эми ошол жаңыланууда бүгүнкү күндө биз мына эжебиз аябай жакшы айтты, бир жаңы бир нерсени иштеп чыгуунун ордуна ошол өзүбүздүн илгеркиден келе жаткан баалуулуктарыбыз, бул каада салтыбыз болсун, бул тутунган динибиздин улуулуктары болсун, жана ошону азыркы учурдагы мына глобалдаштырылган заманда башка өлкөлөрдүн да ушул багыттагы тажрыйбаларын дагы ортого коюп туруп, анан өзүбүздүн агайыбыз аябай сонун айтты, бир системалуу түрдө конкреттүү бир иш пландары менен аракет кылган болсок, буюрса жакшы бир ийгиликтер болот деген ниеттебиз да. Агайдын сөзүнө мен 100% кошуламын. Биз бүгүнкү күндө ушул таалим жана тарбия маселесинде адамдарга такалып калып атабыз да. Кайра элечи келип эле жакшы күчтүү инсандарыбыз чыгып атат чындыгындачы. Илими менен, тажрыйбасы менен, бирок ошол кишилерге мүмкүнчүлүк бербей эле, алар бир жакшынакай бир өзүнүн услуу методун ортого коюп берген аракет кылса, аларга убакыт бербей, бир жагынан, экинчи жагынан аларга бир жардам көрсөтпөй, көмөктөшпөй эле кайра башка бирөө келет. Анан дагы башка нерсени ортого коюу менен эң жаман нерсеси бизге аманат болгон бүгүнкү күндө балдарыбызга кыянаттык кылып коюп атабыз деген коркунуч келет да магачы. Себеби айтып атпайбызбы, келечек жаштардын колунда деп коебуз да. Бирок ошол келечегибиз жаштар экенин билип туруп, биз ошолорго кадимкидей эле ачык айкын бир кыянаттык кылуу коркунучу. Бунда эмне деп айтар элем? Эң биринчи ата эненин милдети сөзсүз түрдө. Экинчи билим берүү мекемелеринин чоң жоопкерчилиги. Үчүнчүсү коомчулуктун, үч тилдик деп туруп чоң бир семинарлар, конференциялар да өткөн убагындачы, азыр эле өтүп келе жатат. Ушул таалим тарбия маселесинде ушул үч тилдик биригеличи, бирге аракет жасайлычы бир маселесичи. Бүгүнкү күндө карасаңыз баардыгы мындай жоопкерчиликтен качкандай боло берет да. Ата эне билим берүү мекемелерине таштап салат жоопкерчиликти. Билим берүү мекемелери болсо ата энеге оодарып салат, экөө биригип туруп коомго оодарып салып атат. Эми коомубуз ушундай экен деп элечи. Маселе бул жерде жапатырма ким эмне жоопкерчиликти мойнуна алат жана ошого жараша аракет жасайт. Мен айтар элем, баарынан дагы бул жерде мамлекеттин мыйзамдарында дагы тутунган динибиздин улуулугунда дагы ата эне 100% жоопкерчиликти мойнуна алыш керек болуп атат да. Билим берүү мекемелери бул жоопкерчиликте көмөктөшөт экен да, мисалычы. Ал эми коомчулук ошонун негизинде жакшынакай бир системалуу багыт коюп берет экен да. Ошол багытта мен ойлой элем, буюрса бул жаатта кээ бир мектептерде мен өзүм дагы ата эне катарында ата эне чогулуштарына барып катышабыз, ошондо бир эмелерди кылабыз да, бир эки сунуштарыбызды айтып атабыз. Жөн эле барып эле ата энелер чогулуш барганда мектепке же болбосо башка окуу жайларга тиги баласынын кемчиликтерин же болбосо бир финанс маселени эмес, бир конкреттүү бир теманын үстүндө иштесек деген сунуштарды айтып атабыз да. Жапатырмакчы. Себеби келечегибиз болгон балдардын таалим тарбиясы биздин жоопкерчилик болгондуктан Мухаммед пайгамбардын бир хадиси эсиме келди ушул жерде. Эртең кыяматта Кудайдын алдында барганда дейт, ошол ата энелердин айынан балдары азапталат дейт да. Бул оор аябайчы бул хадистин мааниси. Анан сурашат экен ошол учурда Мухаммед пайгамбардын айнасында отурган тиги сахабаларчы, эмне алардын ата энелери жаман кишилер беле? Жок, аябай жакшы кишилер болчу дейт. Бирок ошол ата энелери балдарына туура таалим тарбия бербегендиктин айынан дейт да. Анан хадистин аягында мен алардан алысмын, алар менден алыс деп салыптыр да. Мен бүгүнкү күнү ошол динин тутунган, ошол ислам баалуулук менен жашап аткан ата энелерге кайрылар элем да. Ооба, сиздер диниңиздерди тутунуп атасыздар, арамдан алыс болуп атасыздар, адалга жанашып атасыздар. Бирок ошол учурда эмнеге балдарыңыздарга да ошол багытты бербей атасыздар мисалычы? Эми балам өзү үйрөнүп алат, балам тияктан билип алат, бияктан билип алат, айынан бүгүнкү күндө чаржайыт бир маалыматтуулук заманда жашап атабыз. Эжебиз айтты, колуңа бир аласың технологияны. Европа эмне болуп атат, Азия эмне болуп атат, бүт баары турат да. Анан ошол жерден жаштарыбыз олтуруп туруп бүгүнкү күндө өздөрү эч качан тандай албайт да. Биз улуумун, анын жанында тиги ортомун бул жаатта сөзсүз түрдө эч качан жоопкерчиликтен качпаш керек. Наоборот, тескерисинче баарыбыз олтуруп алып туруп, мен мына ишти аткарайын, сен мына ишти аткар деп туруп,
жоопкерчиликтерди так даана белгилеп алыш керек болуп атат дейм да. Ошондо билим берүү системасынын башында турган адамдарга мүмкүнчүлүк бербей атыптырбыз да иштегенге. Кээ бир көрүп атпайбызбы, кээ бир учурларда чындап эле бир мүмкүнчүлүк берилбей атат. Жана агайыбыз айтты го, саясий бир нерселер болот экен, анан кийин кайрадан мамлекет өзгөрөт экен, алмашат экен, структурасы тигил болот экен, бул болот экен маселесинде да. Жана айтат го, бир канчалык акылман киши болсо деле, улуу киши болсо деле, ал жалгыз болсо эч качан бир конкрет нерсени жасай албайт да. Анын деген жана командасы болуш керек дейт го. Мен команда дегенди ушуну айтар элем да. Ошого максатташ, тилектеш, ниеттеш болгон айнына чөйрөсүндөгү кишилер болгон болсо, анда ошол багытта мисалы жана өзгөрүү же болбосо реформа деп коебуз го. Алдыга карай жаңылануу болор эле дейм да. Чоң рахмат. Эмне үчүн ошол системаны кийинки келген адам улантып кете албайт? Кыргызстанда мисалы үчүн 6 миллион калк бар десек, чынында 5 миллион тегерен жашап атабыз да. Ошонун 1 миллион 300 миң эле окуучу, ага студенттерди, профтехти кошуп, мугалимдерди кошуп келсек, анан ата энелер деле тартылып калат окуу процессине. Бул өтө чоң тармак. Бул тармакка жылдырыш үчүн, бул тармакты көтөрүш үчүн дагы зор күч керек дегенди айтат элем да. Эми бул иш кайсы бир деңгээлде мындай биринин артынан бири улангандай эле көрүнөт. Бирок баягы коомдогу абал, мисалы келген министрдин деле, келген премьердин деле, келген өкмөттүн деле алдын ала эле бир жыл иштей тургандыгы белгилүү болгондуктан көп учурда баягы ошол бир жыл ичинде результат көрсөтө койсом деп аракет кылат да, бир жеңил желпи иштерге көбүрөөк көңүл бөлүнүп калат. Негизи билим берүү бул бир жылда натыйжасы чыкпайт. Эң эле жок дегенде бир 7-8 жылда барып тургандан кийин натыйжасы көрүнөт да, болбосо бир 15-20 жылга барат. Ошон үчүн билим берүү системасын реформалап атканда алдын ала көрө билиш керек. Бүгүнкү күндө дүйнөдө мамлекеттер эки эле жол менен өнүгүп атат. Бирөө жана кен байлыктары колдонушат, экинчиси билим берүүнү жакшыртышат да. 62%дан жогорурагы ошол билим берүүсүн оңдоп анан мамлекетин көтөрүп кеткен мамлекеттер. Булар кен байлыктарга мындай бай эмес, кедей мамлекеттер. Ошол жагынан алганда бул система биз азыр 1-2 жылга эмес, эгерде түзүп аткан болсок, жок эле дегенде 15-20 жылга алдын ала ошол реформаны айтып кетишибиз керек. Эми мен кошумча айта турганым бул жерде билим берүүдө азыр чоң масштабтуу иш башталып атат. Жана айтып кетпедимби, көп документтер даярдалып атат деп. Бирок мен өзгөчө айта турганым бүгүн тарбия маселесине көңүл бөлө баштадык. Тарбия маселеси мындай бир көңүлдүн сыртында калып калганда, окууга, билим берүүгө, таалимге көбүрөөк басым жасап туруп, тарбия артта калып кеткен. Тескерисинче, ар бир таалимдин натыйжасы тарбиядан көрүнүш керек. Тарбиясы жок таалим бул жолдон адашуу. Мисалы үчүн жана Сирияда балдар эмне үчүн жүрөт? Алар жакшы окуган, химияны жакшы окуган, жардырганды жакшы билет. Бирок тарбиясы жок. Көкүрөгү, рухий байлыгы жок. Ошол бир башка бир мамлекетте бирөөлөрдү кызыкчылык үчүн кул болуп жүрөт деп айтат элем да. Афганистан эмне үчүн жүрөт? Же болбосо ошондой адашып кеткен балдар. Бул тарбиясы жоктуктун белгиси. Ошон үчүн азыр бизде бир документ бар. Бул орто мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандарты деген абдан чоң документ. Бул мыйзамдан кийин келе документ. Ошого быйыл ошол тарбия өзүнчө пункт катары кирип атат. Анан быйыл биз министрликтин тапшырмасы менен Кыргыз билим берүү академиясы тарбия концепциясын иштеп чыктык жаңыдан. Буга чейин баягы 12-жылы кабыл алынган, бирок министрликтин эле деңгээлинде калган. Бул документ өкмөттүк деңгээлде болуш керек. Бул документтин өзгөчөлүгү эмнеде? Биринчи чоң өзгөчөлүгү, мен жана тил жана маданият деген гезитке макалам чыкты эле, ошол жерде ачык эле айттык, коркпой эле. Тарбиянын пайдубалын улуттук дөөлөттөр түзөт деп атабыз. Ушундай болуш керек өзү. Биз башка элдин маданиятындагы жалпы адамзаттык маданиятты колдонобуз. Бирок пайдубалында биздин өзүбүздүн дөөлөттөр туруш керек. Ошонун үстүнө келип отуруш керек да. Ансыз болбойт. Бирок биз өзүбүздүн эле дөөлөттөр менен да кала албайбыз. Анда баягы пайдубал эле калып, үстү жок имараттай болуп калат да. Муну биз аны да алышыбыз керек, муну да алышыбыз керек. Бирок сөзсүз түрдө улуттук дөөлөттөрүбүз анын өзөгүн түзүп турушу керек. Мына ошол бүгүнкү болуп аткан берүүлөр дагы ошол тарбия концепциясын элге жеткирүү маселесинде. Анан мен аягында кошумча айтат элем, мен толугу менен колдойм. Тарбия маселесинде кимдир бирөөнүн колунан маселени чечүү келбейт. Муну качан биз баарыбыз биргелешип аракет кылганда, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша салымыбызды кошкондо, ошондо тарбия жырышы мүмкүн. Эмне үчүн андай? Мисалы үчүн азыр эле айтылып кетти, жанагы мектеп ата эне мектепке дайынет. Эми биринчи кезекте ата эне милдеттүү болуш керек. Ал ошол жараткан, бул дүйнөгө алып келген баланы. Анан кантип милдети болбойт. Бирок ошол эле учурда мектептин милдети эмнеде? Мектепте булар адистер, педагогдор бала тарбиялоону билет. Ошол жагынан ата энеге көп жардам бериш керек.
Анан биргелешип иштешибиз керек. Ата эне, мектеп, администрация, жергиликтүү бийлик, коомчулук бириккенде тарбиядан бир кичинекей бир мындай бир натыйжаларга жетебиз. Ансыз биз баягы топтар жак ыргытып элетегинде эч нерсе жок калгандай акыбал болуп калышы мүмкүн да. Айтып окшойбуз кайра. Бердалы мырза, сиз айтып өтпөңүз. 300-400 сөз окуйт экен минутасына, деп. Кайсы өлкөнүн балдарын айтасыз? Турция. Эмне үчүн анда биздики аз окуйт деп ойлойсуз? Бул маселе мындай да. Билим берүүгө биз кыргыз жарандары такыр мындай маң өрбөй калдык да. Бунун бир себеби дагы биздин жарандардын көпчүлүк бөлүгү бул мигрант болуп кеткендиги деп айта алам. Анткени көп жарандарыбыз бар. Балдары тайнесинин, чоң энесинин колунда да. Ал эми чоң энеге эмне керек? Тайнеге эмне керек? Баланын курсагы ток болсо, оорубаса, ата энеси келсе эсен аман тапшырып берсем, аманатты татыктуу тапшырып берип койсом деген эле нерсе бар да. Бирок жанагы балага болгон билим берүүсү, анын окуусу, анын кызыкчылыктары, эмнеге кызыгат, келечекте ким болгусу келет деген нерселерге көңүл бурулбай калды да. Көп адамдардан мындай байкап көрсөк, азыр Орусияга кеткендерибиздин бир эң башкылары уже 20-30 жылдан болуп атат. Алардын чоңойгондору ата эненин мээримине зар болуп чоңоюп атат да. Бул жакта агайыбыз абдан туура нерсени айтты. Бардыгы үй бүлөдөн башталат депчи. Анан кийин ушул Бишкекте ата эненин колунда чоңоюп, бала бакчада тарбия алган дагы балдарыбыз бар, кичинекей балдарыбызчы. Алар деле ошол Түркиянын даражасына жетип калган балдар. Анан мен дагы ойлоп коем, бир эле карап туруп Кыргызстандын эле борборундагы кээ бир балдар мүнөтүнө 200-300 сөз окуп туруп, анан Кыргызстандын айыл тармагында эмнеге 6-7 жаштагы балдар тамга окуганды билбейт да. Ушул күйүндүрүүчү нерсе да. Анткени биз баарыбыз жапатырмак бул нерсеге кийлигишибиз керек да. Бардыгыбыз жанагы Чыңгыз Айтматов атабыздын бетме бет чыгармасында айтылган. Адам дейт, жакшылыкты жерден таппайт. Адам жакшылыкты адамдан үйрөнөт депчи. Биз баарыбыз жапатырмак киришип, ушул коомдун, өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымыбызды кошсок аябай сонун болмок да. Мектепте тамга окуй албаган, тамга тааныбаган балдар барбы? Эми ошол ар кандайдан кетип атат да. Мындайынча Манастагы бир саптар эсиме түшүп атат. Убалуу беттен кан тамса, убалы кимдин мойнунда дейт да. Анысында ошо өспүрүмдөрдүн ошо окубай калгандыгы, ошондой тарбия албай калгандыгы кимдин мойнунда, кимдин күнөөсү деген суроо абдан көп берилет. Эми бул ар тараптуу болуп атпайбы? Бул жерде отургандар да айтып атат, ата энеден кетет, мугалимден кетет, ар кандай деп атат да. Бирок ошондой болсо да бир мындай бир ушул негизи мен ойлойм да, мындай кичинекейинен ошол баланы руханий тарбиялаганга аракет кылыш керек да. Ошо тамак аштан эле эмес. Мисалы үчүн мен ойлойм, дагы бала бакчадан ошол менин жанагы мен мындай да бир ой кетет да, ошо кичинекейинен эле манас дагы өзүбүздүн бир баалуулуктарыбызга ушул жанагы жакшынакай китептер да жок, сүрөттүү биздечи. Арзаныраак болсо, анан кийин ата энелер ала тургандай болсо, ушундай китептер, анан кийин ошол биздин баалуулуктар жөнүндө сонун бир мультфильмдер болсо, анан ошолорду көрүп чоңойгон бала баягы бир кызыгуу болот да. Анан кийин жанагы себептер да болсо керек. Ата энелер тияка кетип, бияка кетип, эми такыр тамга тааныбай калды дегенден алысмын. Бирок ата эне карабай коюп, жакшы окуп коша албаган балдар бар. Бирок абдан жакшы окуган ата энелер да бар. Ар түрдүү болуп атат да. Эми бул жерде бир эле баягы мугалимдин күнөөсү же ата эненин күнөөсү эмес, эми коомда иштеш керек болуп атат да. Ошон үчүн жанагындай китептер чыгарып, кичинекейинен баштап биз ошол тарбияга, ошого көңүл бөлгөн эмеспиз. Балдардын ушул руханий баалуулуктарды алганына такыр көңүл бөлүнгөн эмес да. Мен ошол биздин өксүк деп ойлоймун да. Мисалы үчүн. Чоң рахмат. Сиздер бардыгыңыздарга бир суроо, бардыгыңыздарга. Ошондо биз тай энесине, тай атасына, чоң атасына, чоң апасына жибербешибиз керекпи? Артта калып калат экен го сиздин айтуусуңуз боюнча. Жандай эмеспи? Маселе мындай болуп атат да кечирсе, кимдин колунда болсо делечи, ошол улуу муунубуздан айланып кетели. Маселе бул жерде ошол улуу муунга дагы кандай бир деңгээлде
жана агайыбыз жакшы эмени көтөрдү тарбия маселесинде. Ошолорду да бүгүнкү күндө окутуш керек болуп атат да. Улуумунду да окутуш керек болуп атат. Кантип окутат? Мисалы ошол жашы улуу болсо деле бүгүнкү күндө мен эми технологияны түшүнбөйт экенмин, андан кийин моундай тигиндей деп эле өздөрүн артка чегинип коюп атпайбы. Бирок деген эжекебиз айтып атпайбы? Ал ошол улуумундарыбыздын алардын тажрыйбасы бар да. Алардын деген эзелтеден жашоолорунда өздөрүн жашап көрсөткөн бир эрежелери бар да. Мен бир окуя эсиме келди. Bir seminara katışıp kaldım. O şolları ayıp atat da güçlü kişi, жашоосун ордунан тапкан киши, biz 4 тууганбыз дейт. 2 уул 2 кыз. Atam, enem айылдагы эле бир дыйкан дейт да. Бирок Кудайга шүгүрлөр болсун, төртөөбүз тең бүгүнкү күндө элдин керегинде жараган кишилербиз деп. Бирөөсү профессор, бирөөсү академик, бирөөсү тигил болду. Ана атамдан барып турадым дейт. Ата, биздин ушундай болуп калганыбызга эмне сыр бар? Мен да балалуу болдум. Мен да балдарын тарбиялагым келип атат. Десем атам бир мени тиктеди дейт. Атабыз бир тиктегенде эле маселе чечилет болчу дейт да. Ал урбайт болчу, сөкпөйт болчу, жаман сөз сүйлөйт да. Бирок атабыз бир тиктегенде биз атанын тарбиясын түшүнөт элек дейт да. Атам ошондой бир тиктеди дагы, балам, мен сенин математикаңды, физикаңды, химияңды түшүнбөйм, бирок мен 2 нерсени аткардым деди дейт. Биринчиси, кеч киргенден кийин сени көчөгө чыгарган эмесмин. Экинчиси, сени адал окат менен бактым деди дейт да. Карасаңыз. Демек, биринчиси дисциплина, таалим тарбия болуп атат да. Баланы контролдой билди. Экинчи нерсесичи, анын руханиятына көңүл буруп турду атачы. Тиги ички дүйнөсүн бузбаганга аракет жасаптыр да. Ана ошол эле учурда дейт, ошол учурда эжем мени чакырды дейт. Бери кел деп. Чыксам дейт, эжем айтты дейт. Апамды билесиңби дейт. Апам түндөлөрү туруп, Кудайга жалбарып, биздин сумкаларды кучактап алып, Кудайдан бизге жакшылык тилегенин көп жолу көрдүм деди дейт эжемчи. Эненин милдетин карасаңыз бул жерде. Ооба, ага математикада жардамчы боло албайт, физикадан жардамчы боло албайт, бирок энелик мээримин берип атпайбы? Бүгүнкү күндө бизде да ошол улуумуз болсун, ата-энелерге болсун, мен ошону көп айтам да, келиңиздер ата-энелер, жоопкерчиликтен качпайлы. Биз мойнубузда жоопкерчиликти аткаралы. Калган жана агайыбыз айтты, система курулат, программа коюлат, биз аларды аткара албаган менен мектеп көмөктөшөт, мекемелер көмөктөшөт маселеси да. Ошондуктан маселе бул жерде ушул жерден келип чыгып атат. Биз ошол чоң энелерибиз мисалы айтып калышат да, жомок окуп берет эле дейт мисалы. Неге бүгүнкү чоң энелер жомок окуп бере албайбы? Бере алат мисалы. Сонун окуяларды айтып бере албайбы тай энелер? Айтып бере алат. Жоон гана булар өздөрүн не кылып койду? Мына жашоого карап эле 21-кылым болду, анан жаштар аябай тиги энергичный болуп атат, анан тигил бул деп элечи. Жок. Мен дагы бир жолу айтат элем да, келиңиздер, урматтуу чоң ата чоң энелерибиз болсун, тайнелер болсун, кимдин колунда балдары, неберелери жоопкерчиликте турабы? Биз өзүбүздүн жоопкерчиликти так аткара берели буюрса. Андан кийин аркы таалим тарбия бир маселеси боюнча мамлекет жөн куруп алган жок, тиги системасын куруп берип атат, алын жетишинче жаңылануу бир процесстери дагы алдыга жылат. Биз ата-энелер баш болуп. Анан бул жерде мен дагы тиги дин таануучу катарында да айтат элем да, бүгүнкү күндө ошол диний кызматкерлерибиз дагы бүгүнкү күндө балдарга түшүнүктүү бир ыйман жаатында аракеттерди жасаш керек болуп атат чындыгындачы. Мен өзүм баш болуп, мисалы чыгып коомчулукка бир сөз сүйлөгөндө баш калганда, ошол коомчулуктун түшүнүгү ала албай турганда, же болбосо кандайдыр бир коркунучтуу нерселер сыяктуу нерсени айтып туруп, анын жанында балдар чочулап калат экен таптакыр элечи. Ошого айтат элем да, ушул динибиздин баалуулуктары негизинде эле бала тарбиясы, балага жаштайынан ыйман үйрөтүү маселелери толтура да мисалы. Мисалы биз өзүбүз ошол коммунисттик идеологиянын заманында жашап калдык, мечиттин алдынан өткөнгө коркот элек. Себеби ал жерге мындай биринчиден ошол мечиттер караңгы болот эле. Анан бизге коркунучтуу көрүлөт эле. Жалаң бели бекчейген сакалдуу аталарыбыз киргендиктен эмнегедир коркунучтуу көрүнөт эле да. Эми ал системанын идеологиясы ошондой болгондур да. Бүгүнкү күндө эмнеге балдарын жетелеп алып аталары могул деген мечит болот, буну Кудайдын үйү деп коет, анан бул жерде Кудайга сыйынылат, бул жерде ыйман таанылат деп алып барыпчы мисалы. Неге ошондойлор жасабасы болбойт дейм да. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сиздин кошумчалайын деген оюңуз бар болчу? Бул эжекебиз айтып кетпеди? Ушул жаштарга дагы мындай жетиштүү бир материалдар жок депчи. Чынында мен жаш кезимде ошондой нерсе жок эле. Мисалы Түркияга бардым, жаш балдарга атайын китептер бар, ар кандай дизайнда жасалган, балдардын кызыкчылыгын тарта турган сонун китептер бар экен да. Малайзияда жүргөндө Лангкави деген аралга баратсак, жанагы фербот күтүп аткан жерге, кайыкты күтүп атабыз, ошол жерде бир 6-7 жашындагы бала китеп окуп отурат да. Мен аны көрүп уялдым, чоң жашымда мен окуп айтам ошол нерсени азыр депчи. Вакытты текке кетирбейин деп дароо китебимди алып окуп калдым да.
Анан биз ушул 2016-2017 жылдары мен бизнесмендерден өзүм адамдарды таап, акча каражатын таап туруп, түрктөрдөн жакшы балдарга керектүү китептерди котортуп, эми ошону жаштарга окуталы деп аракет кылдык, бирок ата энелер да алып беришпеди да. Мен ошого таң калдым. Ата энелер алып беришпеди, акыры мечиттерге алып барып, бекер туратып да, мынаны балаңызга алып барып берип коюңуз окусун десек, аны да албай коюшат экен да. Ушундай нерселер болду. Бул нерсени башташтын эмне кылсак экен деп, анан Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын алдына барып айтсак, агай ушундай немени айтты. Биз адамдарга китеп окуганды үйрөтүп алган болсок, өлкөбүз өзү эле өнүгүп кетет депчи. Ал сөздүн аркасынан биз бир адамдан бир китеп деген долбоорду колго алып, Кыргызстанда түрө кыдырып, баардык китепканаларды кайрадан жаңылайлы деп, ар бир адамдан бирден китептен алып ушул нерсени баштаттык да. Эми буюрса, бул нерсе эми дагы уланып кетсе, өлкөбүз билимге болгон бир жакшы бир нукка чыга алса аябай сонун болмок да. Мен ушул нерсени айткым келди. Башка өлкөнүн жаштары менен биздин жаштарыбыздын китеп окуйт же окуйт деп салыштырсак болобу агай? Салыштырбай эле койсок болобу. Мындай маалыматтар бар. Эми Америкада абдан көп окугандыгы, анан Кыргызстандын жана китеп окуу күнүндө да бул маалыматтар чыкты. Бизде өтө эле китепти аз окуп атат, бирок кийинки кезде жаштар арасында китеп окууга көңүл бөлүнө баштады. Бир ортолукта такыр эле жок болуп кетти эле, азыр кайрадан мындай көтөрүлө баштады. Мен ушул жерде жанагы китеп боюнча айта турганым, Союз убагында деле мен жеке өзүм китеп окуган киши менен сүйлөшкөндө, анын китеп окуй турганын же гезит окуй турганын байкашумун. Анткени гезит окуган кишинин деңгээли төмөнүрөөк болот. Китеп окуганга карагандачы айырмаланып турат да. А бүгүнкү күндө китеп окуган менен жана социалдык тармактарда отурган кишинин экөөнүн сүйлөгөндөн эле билинет да. Бул жалаңыда социалдык тармакта отурабы же китеп окуйбу? Китеп окуган кишинин деңгээли сөзсүз түрдө жогору болот. Бул биздин сөзүбүз эмес, европалыктардын айтканы бар. Телевизор көргөн баланы китеп окуган бала башкарат деген. Европа айтып атат, биз эмес. Демек китепке бүгүнкү күндө дүйнө өзгөчө көңүл берет. Китеп окуган баланын дүйнөгө болгон көз карашы, өзүнө болгон көз карашы, мүнөзү такыр эле башка болуп калат да. Мындай дагы Европадачы, Европада туугандар менен баарлашуу жок да. Демек баланын убактысы өтө кенен, анан китептен башка мындай айласы жок болуп калышы мүмкүн. Китеп окушунда. А бизде баарлашуу бар да, тайнесине барат, чоң апасына барат, жантан бери айтып атабыз. Бул ушул маселеге мен жана мурдадагы суроого кошумча айта кетейин деп атам да. Мына айтып калбадыбы жанакы тайнесине, тайтасына, чоң ата, чоң энесине балдар барбаш керекпи деген суроо болуп калбадыбы? Мен айтат элем, сөзсүз барыш керек. Чоң атанын өзүнүн орду бар, чоң эненин өзүнүн орду бар. Тай атанын өзүнүн орду, тай эненин өзүнүн орду бар. Бирок миграцияга кетип калып туруп ошолорго төңкөп койгондун өзү бул Таштап салган жакшы. нормалдуу көрүнүш эмес. Бул бала деген өзүнүн ата энеси менен чогуу болуш керек. Ошол жерден тарбияланыш керек. Анан ошол эле учурда чоң ата, чоң энеси менен тайта, тайнеси бирге болуш керек. Алар канчалык көп каттаса, канча жакын болсо, баланын өсүүсүнө бул жакшы таасир этет. Бирок өзүнүн ата энеси менен болуш керек. Билим дагы, тарбия дагы ооздон оозго өтүп келген эмеспи, туурабы? Анан китеп боюнча айта кетсек, эми жанагы ал баарлашуу болобу болбойбу, китеп окуунун өзгөчө сырлары бар да. Мисалы, бир китеп окуган киши кадимкидей бир руханий жактан деңгээли көтөрүлүп калган өзү эле сезет. Ошондон кийин анын ой жүгүртүүсү дагы мындай жаман жака эмес, жакшы нерсе жөнүндө ойлонуп, жакшы сөздөрдү сүйлөгүсү келип калат. Эгер жакшы китеп окуган киши, жакшы китеп окуган киши биртөө эле байый түшсө болот, түшөт да, руханий жактан. Манаста китеп оку деген барбы? Саптар барбы? Ушул убакытта аябай аз болуп атпайбы? Мен айта турган сөздөрүм аябай көп эле да. Негизи мен ушул Манас таануу деген жанагы интеллектуалдык конкурс чыкпадыбы? Продюсер Кундуз Заманованын Талантбек Нурбек Талантбеков ушул балдар аябай баштап, Сапар жанагы Манасчы Исаков ушулар уюштуруп ушу көп иштерди жасашты да. Анан ошол мезгилде мен да ушу өзүмдүн окуучуларымды 6 жолу апардым да. Анан ушу Чүй областы боюнча биз республикадан 1-чи орун алдык, 2-чи орун алдык, 3-чү орун алдык, шыл орундарга жетиштик. Бирок ошонун өзү мен бир жагынан ойлосом, мындайынан мага алардын призи же башка кызык эмес болчу, бирок балдарга стимул экен да булчу. Ал жерде приз болуп атты да. А балдарды болсо кана Манаска даярданалы балдар кандайсыңар десем, балдар биздин мектеп кичинекей болгондуктан эч кандай кружокко да акча төлөнбөйт. Мен өзүмдүн гана ушул келечекте бир балдарга жакшы бир ой калтырсам, ушулардын бир жан дүйнөсүн өзгөртсөм, ушулардын бир көз карашын өзгөртсөм деген гана максат болду, чынын айтайын. Анан ошентип балдарды түштөн кийин алып калып туруп, анан Манас окуй баштадык. Эми Манас деген бул океанда 1-чи Саякбай Каралаевден баштаганбыз, себеби конкурс ошол жактан болду. Эми ошондо биз түштөн кийин сабак
сабак бүткөндөн кийин 2-3-төрдө биз бир ошо жерден тамактанып алып кечке чейин окуйбуз. Анан мен айтайын дегеним бул да ушунда балдар баягы 10 бет 20 бет окуй албаган балдар анан кийин 300 анан эң аягында 500дөн окуп калбадыкпы? Ушундай бир жетишкендик болду. Анан бул окуу эле эмес, ошону түшүнүү, ошону талкуулоо. Анан кийин ошентип баягы бул Манасты эми баягы жүрүнгө жетер кеп айтып, жүрөктү езип бек айтып деген ушундай бир укмуш сөздөр бар да. Бул Манас дүйнөсү деген бул адамды тарбиялайт. Эгерде ошол Манасты окуса, мен Саякбай Каралаевди 2-3 жолу окуп, анан кийин кайра Сагынбайга өттүк. Анан Сагынбай Орозбаковдун Манас дүйнөсү бул эми баягы Алыкул Осмонов айткандай 1-чи этаждан 3-чү, 4-чү этажга чыккандай болот экенсиң дегендей, чын эле Сагынбай Орозбаков вариант укмуш экен да. Болгону аябай өкүнүчтүү, Семетей Сейтек жазылбай калган экен. Эми мен просто жанагы ушул моменттен пайдаланып айткым келет да, ушу Манас деп баягы от дегенден ооз күйбөйт дегендей, Манас баатыр экен деп койгондон эле балдар патриот болуп же Манасты сүйүп кетишпейт. Ошон үчүн кичинекейинен ушу бала бакчадан баштап Манасты айтып отуруп, анан кийин 8-чи класста эле бизде планда берилген да, анан ошонун менен эмес, ар бир класста аз-аздан берип отуруп, анан Манас дүйнөсүн биз тааныштырып чыксак деп ойлойм да. Анан кийин ушу кээ бир дин таануучулар да ушу кээде Манаска бир каршы болуп кеткендерин көрүп калып, анан ойлоп коем да, Манасты өзү окуп чыкты бекен деп. Чубак устаз айткандай, бул Манас өзү ошол исламды киргизем деп жүргөн баатыр болгон да. Манас менен биз баягы неме сыйынбайбыз, бирок сыймыктанышыбыз керек. Манастан көп нерсени алып балдар тарбияласак болот да. Каршы сүйлөгөндөр барбы? Жок, эми бул кишилердин уккан жокмун, бирок көп эле кишилердин укуп калам да. Жана Шаламолдо дин бузар деген сөз бекеринен калган эмес да. Адам билбеген нерсесине душман болот деп коет да. Эжеке өз эң туура айтты. Эгер ошол Манасты бир барактап чыккан болсо, эч бир адам, ал молдо болсун, башка болсун, бул сөздү айтпайт. Маселеси бар да. Эми ал жеке адамдардын ката сүйлөгөндөр болушу мүмкүн. Мен дагы мени баса белгилеп айтар элем да, бүгүнкү күндө биз светтик өлкөбүз, бирок деген мамлекетибиз ислам динин тутунган жарандардан түзүлгөн өлкө да. Эгер ошондой боло турган болсо, коомчулуктун талабы бул мамлекеттин эң биринчи канааттандыруу жоопкерчилиги бар да. Ошол жаатта 2014-жылы мамлекеттин диний багыттагы саясаттын концепциясы иштелип чыгып, мына 2020 декабрда жыйынтыкталды да. Азыр эми 2021ден 2026-жылга чейинки дагы бир концепция иштелип чыгып атат. Ошол концепцияда диний билим берүү, дин таануу маселелери ортого коюлуп атат. Кээде аябай сонун мыйзамдар иштелип чыгат, концепциялар иштелип чыгат, сонунчу жоболор, бирок ошолор ишке ашыруу, андан кийин анын жыйынтыктап туруп, андан ары кайсыл жерден кемчиликтер болду, ошону кайра түзөп улантып кетүү деген маселелерде да бир аз эме болуп калып атабызбы дейм да, мындай артта калып атабыз да. Бир долбоор бүтөт, анан экинчи долбоор башталды, жана агайыбыз айтты го, сонун долбоорлор келет деп. Мен долбоор маселесин ушунтип айтат элем да. Иман сабагы биринчи эсиңиздерде болсо, ачык эле иман сабагы деп киргизди. Андан кийин атын өзгөрттүк. Адеп сабагы деп киргиздик, мисалычы. Бул атын кантип өзгөрткөндө деле анын ичиндеги сабак берүү услубу болбосо, колдонуучу предметтер болбосо, аны сабак бере турган мугалимдер составы болбосо, атын укмуш, алтын тамга менен жазып койсоң деле ал эч кандай бир натыйжа бербейт экенин билебиз да. Кээ бирлер ошого да каршы чыкты. Иман сабагын эмнеге адеп сабагы өзгөртүп койдуңар депчи. Ал жерде атта эмес маселе ошол жерде ошону биз эмне максатты көздөп атабыз? Балдарыбызга адеп ахлак таалим тарбия берүүдө маселеси болуп атат да. Ошондуктан мен айта кетирет, мына концепция иштелип атат, кабыл боло элек. Мен ошого айтат элем, тиешелүү, айрыкча ушу диний билим берүү маселелерде, андан кийин биздин муфтият деп коебуз, Кыргызстандын диний башкарма маселелеринде, ошол сыяктуу дагы башка ушул диний концепциялар ушул багытта азыр тезирээк пикирин сунушун айтып калган болсо, ошол концепцияга кабыл алып электе мурда киргизген болсо, айрыкча билим берүү министри тарабынан ушул маселеге сөзсүз түрдө кайдыгер карабастан өздөрүнүн конкреттүү позициясын көрсөткөн болсо, дагы жакшы болор эле деп айтат да. Ошол бир эле сабак кирет да, адеп сабагы дейбизби, иман сабагы дейбиз, жумасына бир эле сабак өтөт. Ошол аз эмеспи? Бул өзү бир сааттын кириши албетте, бул мен мындай мамилени мен анча колдобойт элем да. Бул ыйман деген нерсе, адеп деген нерсе ар бир предметте болуш керек. Мисалы, адабият деген эмнени түшүндүрөт? Башында эле адебият болуп атпайбы? Ошол адепти тарбиялай турган предмет адабият. Анан сүрөт өнөрү,
музыка бул эмнени тарбиялайт? Бул түздөн түз ыйманды тарбиялайт. Адамдын жан дүйнөсү канчалык кооздукту сезе билсе, ал ошончолук ыймандуу болот. Ал тургай мисалы айтелим геометрия сабагы. Геометрия сабагында бала ошол фигураларды абдан так сызып атып, тактап сызып атып, ошонун көкүрөгүндө тактык пайда болот. А тактыктын өзү адеп. Тактыктын өзү ыйман. Так киши башка жака бурбайт, мындай маселени да бурбайт, ал так жүрөт. Түз жүрөт, туура жүрөт да. Ошон үчүн бардык предметтерде ыйман сабагы сөзсүз болуш керек. Анан ыйман биз жанагы бизде бир чоң маселе чыгып калды да. Эмне үчүн кийинки кезде тарбиянын маселеси төмөндөп кетти? Бул бизде өтө көп сааттар бар, өтө көп материал бар. Мугалим бечара баягы материалды бүтүргүчөктү тарбиянын эсине чыгарып коет. Анткени ага үлгүрүп албайт да. Биз сааттарды кээде кыскартып атабыз, бирок объем калып калды да, көлөм калып калды да, баягы материал калып калды. Ошого жараша кыскартылбай калды да. Ошон үчүн азыр айтат элек, биз болушунча өтүлө турган материалды кыскартышыбыз керек, тарбияга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Ар бир материалда көңүл бөлүш керек. Эми азыр биз жанагы тарбия концепциясын түзүп атканда, мамлекеттик стандарт түзүп атканда дагы бир жаңы багытты алып кетип атабыз. Бул адамдын өзүн өзү таануусу. Орусча айтканда самопознание. Адам өзүн өзү канчалык тааныса, анын өнүгүүсү үчүн, анын коомду өзүнө алып жүрүүсү үчүн ошончолук негиз пайда болот да. Ошондой бир жаңы предметтин концепциясын биз даярдап сайтка койдук. Биздин жанагы тарбия концепциясы менен дагы ошол жаңы предмет менен дагы биздин Кыргыз Билим Берүү Академиясынын сайтынан кызыккандар таанышса болот. Ал качан адам өзүн өзү тааныганда, ал өзүнүн кемчилдигин жоёт. Кемчилдигинин үстүнөн иштейт. Качан адам өзүн өзү тааныганда, ал өзүнүн күчтүү жактарына таянат. Ошону өнүктүрөт. Маселе чечкенде ошого басым жасайт да. Бул дагы жанагы мындай тарбиянын бир багыттары деп айтат элем. Анан эми тарбия маселесине келгенде биз айтат элем, бир предмет менен чектелген өнөбүз туура эмес. Бул комплекстүү болуш керек. Биз акыркы кездеги манагы билим берүүнүн түшүп кеткенин дагы бир себеби ошол. Биз предметтерди өзүнчө эле бөлө бергенбиз да. Бул андай болбош керек. Турмуш өзү бөлүнгөн турмуш эмес да. Турмуш деген бир. Ошол сыяктуу колдон келишинче предметтерди бириктирип, журулуштуруп, анан мындай ири өтсөк да. Мисалы азыр бүгүнкү күндө башталгыч класста 10 предмет бар. 5-өө 1 сааттан. Мен 1 саат деген предметти жок деп эсептейт элем да. Анын пайдасы деле анча болбойт. Ошонун өзү дагы билим берүүгө терс таасирин тийгизет. Мисалы үчүн да, бир турмуш тиричилик коопсуздук негиздери дегенде жанагы министрлик чукул кырдаалдар министри киргизип койгон күчкө салып. Эми таң караштуу да, сууга сүзүп атса бул дене тарбия, дене маданияты, чөгүп кетсе ал турмуш тиричиликтин коопсуздук негиздери. Ушуну эки башка предметте өтөбүз. Сүзгөндү өзүнчө үйрөтөбүз, чөгүп кеткенин өзүнчө. Лыжат депсе, бул дене маданияты барып карагайып сүзүп алса, башка предметте окутабыз. Эми ушунда болчу эле. Светти пайдаланса, бул физика, токту пайдаланып атса, сону жүзөт. А ошонун коопсуздугун башка предметте үйрөтөбүз. Ушинтип баягы билим берүү системасына баягы кыргызда сөз бар го, чымчык сойсо казап сойсун дегендей, адистер эмес, көрүнгөнү баш көз болуп келип өзүнүн чечимин алып келе берген дагы 5 предметти 1 сааттан кылып салган. Азыркы биздин жаңылануунун дагы бир багыты ушунда турат да. Мындай майдаланган, тыркыраган болбош керек. Предметтер мындай интеграцияланган, журулушкан чоң предметтер болуш керек. Анан турмушту көбүнчө колдон келишинче мындай бириктирип, чогуу үйрөткөнгө, чогуу окутканга аракет кылышыбыз керек. Кошумчаңыз бар окшойт да? Агай сүйлөп аткан тема боюнча. Жокпу? Жок болсо анда жаштар демократиянын аркасында феминисттик көз караш келе жатат, туурабы? Бунун коомго тийгизген таасирин айтып өтүңүзчү. Негизи ушул теманы анча жактыра бербейм негизи жана феминизм боюнча депчи. Мен жаштайыман эле кыргыз тили, кыргыз адабиятынын мугалиминин колунда өсүп, андан кийин ислам дини менен сугарылып жүргөн баламын. Бирок демократия деп эле айтып атабыз. Чындыгында демократия бул өзүңдүн укуктарыңды башка бирөөнүн укугун бузбастан колдоно билүү деген эле түшүнүк да. Анан ушул нерсенин аркасынан эле биз демократия деп өзүбүз билип өтүүбүздү төргө келгенибиз туура эмес деп ойлойм. Башка бирөөнүн укугун бузбастан өзүбүздүн укугубузду туура колдонуп жашасак, бул жакшы эле түшүнүк деп ойлойм да. Демократияны сиз демек мындай башкача жагынан караш керек, колдош керек деген нерсени айткыңыз келип атат, же кандай? Албетте, демократия бул эркиндик деп эле эркиндик кылган менимче туура эмес. Башка бирөөнүн укугун башка бирөөгө залакасы тийбегендей өзүңдүн каалаган ишиңди жасап, өзүңдү артырап өнүктүрүп, жашоонун ыңгайы менен жашаган бул жакшы деп ойлойм да.
мындай түшүнүк болуп калды да. Манасты көбүрөөк киргизишибиз керек. Өзүбүздүн тарбиялоого мыкты мындай үлгү боло турган биздин тарыхыбыз бар деп айтып өттүңүз. Устаз болсо дин жаатынан көп айтып өттү. Ыйман сабагын көбөйтүшүбүз керек деп хадистерден келтирди, аяттардан келтирди. Ошондо баарын киргизип салсак 18 предмет көп деп атасыз. Андан дагы көбөйүп кетпейби азыркы күндө? Жок, бул жерде бул агай айткандай неме болуп атпайбы? Бул ошол эле ар бир предметтин аркасында эле өзү тарбия жатат да. Ошол жерден эле биз ошо динди да таанытып, манасты да окутуп кете берсек болот. Бул жерде бири-бирине бир мына ачаке эчтеке жок. Болгондо коом өзү ошого бир даярданышыбыз керек. Ар бир адам өзүнүн милдетин сезиш керек, укугун да сезиш керек. Анан кийин могу реформа болуп калса, тиги жигит айткандай айтпадыбы, жанагы көп предметтерди окутуп анан кээ бирлери кереги жок экен. Ал бир кайсы бир класстарга чейин чогуу окутулуп эле, анан кийин окуучулардын баягы деңгээли жете баштагандай мага ушул тарап жакшы экен, мага бул тарап жакшы экен деген мезгилде ошого көңүл бөлүп коюшубуз керек да. Себеби кээ бирлер чын-чынында ооба гуманитарный жака кээ бирлер кызыгат, кээ бирлер так илимге кызыгат да. Анан кийин биз так илимди билсең да билесиң, билбесең да билесиң деген болбойт да. Анын жашоосунда чын эле кереги жок болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз аларды мындай бир зордуктап, момундай болуп окуйсуң дебей эле, ошол өзүнүн окуучунун кызыкчылыгын көздөп, анан кийин ошол багыттыга өзүбүздө ошого бир мүмкүнчүлүк түзүп бергенибиз туура да. Анан кийин бул жерде негизи мен да ошо Малайзияда жүрүп калганда мен айттым да, ушундай балдары тарбиялуу, ушундай бир сонун балдары бар экен, бирок энесинин, атасынын деле ошого аябай тарбиясына көңүл бөлүп атканын көргөн жокмун да. А көрсөк коом өзү тарбиялуу экен да, коом. Ошон үчүн биз ошол баардыгыбыз мындай бир аракет кылсак, анан кийин балдар өзү эле тарбияланат эле. Себеби баягы эмне дечи эле, көргөнүн кылат, көсө түрткөнүн кылат дейт го. Анысыңарындай биздин коомдогу адамдар жакшы жолго түшүп туура баштаса ишти, ошондо эле өзү тарбияланат деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн ушу дин аалымдарынын ичинен Чубак устазга, андан башкаларына да ыраазымын. Себеби дегенде ушул канча жылдык агай айткандай, бул илим деген, билим деген бир жылда эле билине калбайт. Канча жылдап анан ошонун үзүрүн көрсөтөт да. Ушул 4 октябрда революция дейбизби, иши кылып ушундай бир бийлик алмашуу болбодубу? Ошондо андай мындайлар талкалабай, жаштар өздөрү кайра жооп берип, ошол жерде жууп жүргөнүн өзү бул балдардын, ошол жаштардын бир руханий жан дүйнөсүнүн өзгөргөндүгүн көрсөтүп атат. Мурун мародерство болуп атса, азыр башкача болуп калды. Андай болсо биздин келечегибиз бар, Кудай буйруса. Дагы өзгөрүүлөр болсо, дагы реформа болсо, ар кимибиз өзүбүздүн үлүшүбүздү кошсок эле, коом өзгөрсө, анан кийин балдар өзгөрөт. Анан балдар өзгөрсө, биздин келечегибиз кең болот да, жакшы үмүт менен жашасак болот деп ойлойм да менчи. Силер учурундагы предметтер бүгүнкү күнгө чейин окулуп келет. Окулуп келип атат. Мен ошо кээ бир балдарыбыз айтып атат, эми ошо кээ бирлер айтып атат да, бул мындай билимсиздик, наадандык, түркөйлүк наадандыкка алып келет деп атпайбы? Анан ошо билимсиз болуу жаман, бирок өтө көп болгонун да кереги жок экен да. Эми фактыларды келтире берсеңиз толтура, ошол биз бир 2006 жылы бизден ошо неме алганда, биздин Кыргызстан эң артта болуп калганбыз да. Ошо билим сапаты боюнчачы. Ошондо финдер эң биринчи экен. Эми көрсө аларда ушу 600 сабак окулат экен, бизде 1200 сабак окулат экен. Өзү эле, бирок биз андан ашып кетпеппиз да, көп окугандан. Андай болсо ойлонуп көрүп, санга караганда сапатка өтүшүбүз керек деп ойлойм да. Анан ошентип сапатка өтсөк, ошондо биз бир ийгиликтерге жетебиз го деп ойлойм да. Ошон үчүн ал сабактын көбүнүн кереги жок. Туура келип калды да. Абдан туура айтып атасыз, абдан көп предметтер, анан биздин окуу жүктөмү көп дегенчи. Биз азыр жаңы түзүп аткан байыстык окуу планда ушул өзгөчөлүк эске алынат. Сөзсүз түрдө окуй турган баягы өзөк бар, ядро деген предметтер бар. Ал кыскартылат. Анан калганын
мектептик компонент деген бар. Муну мамлекет акчасын төлөп коет. Анан кайсы предметти окутуш керек? Же жаңы предмет киргизеби, же бир предметти тереңдетип окутабы, саатын көбөйтөбү? Аны мектеп менен ата эне чечет да. Бул мектептик компонент деген бар. Анан тандоо боюнча сабактар деген бар, жана элективный курсу деген бар да. Бул жогорку 10-11 класстарга барганда жанагы келечекте ким болгусу келет деген ошол предметтерди көбөйтүп окуйт. Мисалы түштүк Кореяда деле Кореянын тарыхын баары окушат, дүйнөнүн тарыхын тандап окушат да, кимге керек болсо окуйт. Ошол сыяктуу принцип бизде дагы сөзсүз түрдө окуй турган базалык инварианттык деген компонент бар. Анан азыркы биздин жаңы баягы окуу план бекип калса, жанагындай дээрлик бир 40%га чейин балдар тандоосу боюнча кетет да, көбүнчө. Бул ошол жана сиз айтып аткан проблеманы чечкенге жардам берет эле дейм. Анан ушул нерсеге да кошумчалап кетсек, мисалы Парижде жүрөм да. Бизди мейман кылган бир дос балабыз саясат жөнүндө бир нерсе сүйлөсөм түшүнбөйт да. Андан эмес ошол убакта интернеттен карасам, ошол убакта Парижде, Францияда президенттик шайлоо болуп атат экен, анын кабары жок да. Мындайча айтканда, саясатчылар өзүнчө саясатын кыла берет, билимдүүлөр өзүнчө билим ишин кыла берет, өндүрүш тармагында иштегендер өндүрүшүн кыла берет да. Жанагы агай айтмакчы, 8 класска чейин биздечи, мисалы 8 класска чейин баардык жаатта билим алсак, географияны, физиканы, биологияны, адабияттын баардыгын алсак, 8ден кийин профилдик тагыраагы багыттык тарапка өтсөк да, гуманитардык же болбосо табигый так илимдер депчи. Мисалы мен музыкант болгум келсе, ырчы болгум келсе, мага физиканы окуу эмне кереги бар, эмне анча көп убактым алат да. Же болбосо мен сүрөтчү болгум келген болсо, мага биология жана башка сабактардын кереги жок болот да. Ошого биз тагыраагы сапатка өтсөк аябай жакшы болмок да, сапатка өтсөкчү. Менин ичими күйүндүргөн да бир нерсе бар. Мен кыргыздардын ата бабаларыбыздын ушундай билимдүү адам экенин мен мындай жан дил менен сезип, туюп билип жүрөм, адабияттарды окуп жүрөм. Бирок азыркы учурда биздин өлкөбүздө ушу 6 миллион калкпыз деп атабыз. Бир Нобель сыйлыгын алган адамыбыз жок да. Ошолдун эң негизги себеби дагы ушу билим берүү жаатында биз тайсалдап жаткандыгыбыз. Дагы бир көйгөй дейбиз, же болбосо карала турган маселе дейбизби? Ошол мугалимдерибизге дагы кандайдыр бир өздөрүнө багытталган бир иш-аракеттер болуп атат да, бирок дагы системалуу ошол маселе көбөйтүлсө деп ойлойт элем. Биз да анча-мынча чогулуштарына тегерек тола катышып калабыз да. Ошол жерде мугалимдерибиз эжекебиз өзү долторут мугалим болуп, көпчүлүк мугалимдерибиз мындай балдардан үмүтсүз эмне кыла берет да, булар деген окубайт, булар деген эптеп күн өткөрөт деп элечи. Ошол учурда балдар менен сүйлөшүп келсеңиз, ал мугалим да айтат. Бул келет анан бизге сабак бербейт, тилдейт, урушат деп элечи. Бул жерде да аябай чоң бир ажырым болуп калган да. Анан биз мугалимдерге айттык да, сиздердин кесибиңиздер бул аябай урматтуу кесип. Сиздер адам тарбиялап атасыздар деп туруп, кайра аларды бир аз психологиялык көтөрүп, эме кылып, анан кийин сиздер күнүгө бүгүн бир балага бир тамга үйрөтөмүн, бир маалымат жеткирем деп, ошол балага ошол бир тамга бир маалымат жеткиргенден кийин мектептен кайтып келе жатып өзүңүздөргө мен бүгүн 30 баладан 5 балага адеп акылак үйрөтө алдым, предмет үйрөтө алдым деген сезим менен кайтсаңыздар, эртеси менен кайра мектепке шашыласыздар деп айтабыз да. Буну психологдор да ошого багыттайт го. Анан балдар менен сүйлөшкөндө да айтабыз да, тиги аалымдар бекеринен айткан эмес. Ата энеден устаз да бийигирээк турат маселеси. Эмне маселе десе, булар силерге жашоону үйрөтүп атат дегендейчи. Мен ушул багытта дагы эгерде бир программалар иштеле турган болсо, тиги билим берүү министри тарабынанчы, ушуга да өзүнчө бир билбейм, концепция дейби, же болбосо жоболор дейби, ошол багытта дагы эжеке бир жардамчы катарында бир иш-аракеттер болсо дегенди айтмакчымын да. Себеби мугалим мөмөлүү дарак деп бекерин айткан эмеспиз да. Бирок сөз өтө сөз өтө курч айтылган сөз. Бирок бүгүнкү күндө мугалимибиз мөмөлүү дарак болуп берип атабы деген суроонун алкагында да бир топ талкуулар болсо болот экен да, бул талим тарбиядачы. Нар жагына да көңүл бөлүшүңүз керек да. Себеби дегенде ошол мезгилде мугалим болуп кайсы абитуриент, кайсы окуучу барды деген суроо келет да. Себеби дегенде жакшы окугандар башка окуу жайларына кетти да, мугалимдикке 3 менен окугандар кетти. 3 менен окугандар кетти да, анан кийин контракт төлөп коюп, алар кайра эле ошол деңгээлде мектепке кайтышты. Анан андай
ошо мугалимдерден кандай жыйынтык күтүүгө болот деп ген суроо болот да. Көрдүңүзбү? Баардыгы байланышкан да. Ошон үчүн биз мугалим болгом деген адам бирке өзү башынан эле ойлонуш керек да. Мен келечекте бала тарбиялайм. Анан ошондон мен кандай жыйынтык көрөм деген болуш керек да. Анан эптеп эле мугалимдик кесип деген жакшы эле экен, акчасы бар экен, эптеп кирип чыгып иштей беребиз деген бул мугалим эмес да. Ошон үчүн бул системада өзү да башынан бузулганда, ошо мугалимге тандап атканда да ошол жерде жакшы оккан, ошол предметти, мисалы үчүн кыргыз тилчи болсо ошону 5ке бүткөнбү, физик болсо ошону жакшы оккан, мына ошого да көңүл бөлүш керек болчу. Биринчиден аны сиз айтып атпайсыз, Парижде ушундай көңүл бөлгөн жок деп, саясатчы эмес экен деп. Мен мисалы үчүн ошого каршымын да. Эгер мамлекетиңде ошондой бир чоң бир иш болуп атса, анан ошого көңүл бөлбөгөн саясатчы болбогонуңуз жакшы албетте. Өз ишибиз менен алек болгонуңуз жакшы, бирок ошондой болсо да мамлекеттик чоң иш-чарада кайдыгер калган бул жакшы эмес деп ойлойм. Себеби дегенде мен Түркияда жүргөндө ошол немеде жүрүп калдым да, Амманда жүрүп калсам, ошол жердеги студенттер Түркияда Режеп Эрдоганды шайлайбыз деп, кечинде автобус менен кетишти, эртең шайлоо экен деп. Мен ушунча таң калдым да, ушу шайлоо деп ушинтип кетип атышат депчи. Ушундай патриоттор экен да. Ошон үчүн патриот болгон үчүн Түркия мамлекети алдыга чыкты. Андай кайдыгер болбошубуз керек. Бирок ошол эле мезгилде саясатка кирип, такыр эле баш отубуз менен ошо жактын алек болбошубуз да керек да. Мен ошо кайдыгерлик деген бул бизде чоң оору. Андан абайлашыбыз керек да. Бизде эмне болуп атат, эмне кандай болуп атат, баарын билип турганыбыз жакшы деп ойлойм да. Ошо сиздин сөзүңүз. Ошо билим берүү жооп берип атсаңыз андан кийин. Бул саясатка дегенде ушундай бир сөз бар да. Мындай деп айтышат экен да. Өнүкпөгөн өлкөлөрдүн адамдары саясатты сүйлөйт дегенчи. Анан ушул сөздү уккандан кийин бир күнү троллейбуска чыктым. 7 жаштагы, 8 жаштагы бала жанындагы кишиге карап туруп, бул соке деле болбой калды деп атат да. Ал бала соке деп каяктан түшүнөт билбейсиз да. Ал саясатты түшүнбөгөн бала. Бирок ошол моментте ал бала башка жакшы нерселерди үйрөнсө болмок да, мисалычы. Ошондой болуп атат. Албетте биз саясатты биз көбүрөөк саясатты эмес, көбүрөөк мындай өзүбүздүн мыкты тармагыбызды билип ошого аракет кылсак деген максатта сүйлөдүк ал сөздүчү. Тармакта сүйлөш үчүн коом өзгөрүш керек болуп атат да. Албетте. Коом өзгөргөндө анан бала ошону көрөт, анан башкача болот. Коом өзгөрмөйүнчө, биз өзгөрмөйүнчө ал бала ошону эле көрүп атат, ошону эле угуп атат, анан башка эмнени айтат ал байкуш бала. Балада күнөө жок, бизде күнөө болуп атат. Коом өзгөрбөй атабыз да. Адамдар өзгөрүш керек болуп атат да. Системасынын башында турган адамдардын өздөрүнүн балдары жеке менчик окуу жайларда окуйт. Мектептен баштап. Бүгүнкү күндө жеке менчик окуу жайлар ачылган. 1-класстан баштап университетке чейин. Буга кандай дейсиз? Дүйнөдө эки тенденция бар жеке менчик боюнча. Кээ бир мамлекеттерде жеке менчикти жаап аткандар да бар, анан өнүгүп аткандар да бар. Мен Кыргызстандын шартына келгенде айтат элем, жеке менчик мектептерди биз колдошубуз керек. Бул эмне берет? Биринчиден, жеке менчик мектептер, айрыкча Бишкекте мектептерге бала толуп кетти. Эгер жеке менчик мектептерди ачса, ошол жанакы тыгылып аткан балдарды ошо бир топ жака кетет да, кичине жеңилдейт эле да, шарт түзүлөт эле. Экинчиден, биз азыр жеке менчик мектептерди ачып балдар ошол жака кетсе, жанакы бюджеттен бөлүнүп аткан акча дагы бир жакта калган балдарга мурдага караганда көбүрөөктөн тиет эле да. Үчүнчү маселеси, жеке менчик мектептердин жакшы жери ал жерде балдар аз болуп, анан өзүн көрсөтүш үчүн жаңы технологияларды, жаңы методикаларды алып келип атат. Көрүп атабыз мындагычы. Бул дагы коом үчүн бир жакшы жагы да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө менин пикиримде Кыргызстанда жеке менчик мектептерди колдошубуз керек, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Демек, бул жалпы системага өзүнүн жакшы таасирин тийгизет. Социалдык абалына мындай күч келип калып атат да, себеби эң арзаны менин билишимче айына 5000 сом төлөшөт, окуучулар дагы. Эң бер жагы. Ошондо кыйын болуп калбайбы жалпы элге? Албетте, бул азыркы экономикалык бир шарттарда ошондой нерсе ортого коюлуп калыптыр да. Буну биз жеке менчик мектептер болсун же болбосо ошол жеке менчик башка мекемелерди сен могул баадан ашпагын деп дагы талап кое албайт экенбиз. Маселенин биринчи, экинчи тарабы ата энелер канчалык деңгээлде өздөрү финансылык маселесинен бир аз алсырап атса деле, бирок ошол балдарына койгон инвестициянын мындайча айтканда келечегине көзү жеткендиктен
Мен көп ата энелерди тааныйм, өзүмдүн досторум да бар. Мисалы өздөрү канчалык бир финансылык жетишпестикке болсо деле балдарын ошол жака окутуп атат да. Эмне үчүн дегенде балдарына ошол коюп аткан инвестициянын келечегин ошол азыркы учурда жеке менчик мектептер кандайдыр бир деңгээлде ата эненин ишеничине кире алды деп айтайм да. Эми ошол эле моментте мындай карап көрсөңүз, ошол жеке менчик мектептердеги берилип аткан тиги таалим тарбия маселесин өзүбүздүн мамлекеттик мектептерге деле кандайдыр бир процентин кое алсак боло турган мүмкүнчүлүктөрдү да мен көрө алдым да, мисалычы. Ошол эле жалпы республика тест түрлөөгө даярдоо болсун, ошол эле кошумча кружоктор болсун, биздин деле мектептер кылса болобу деп, мисалы мен айылда бир мектепке сунуштадым өзүмдүн мектебимечи. Барып ага эжекелер менен сүйлөшүп отурганда, келиңиздер, сиздер деле мектептен сырткаркы учурда ушундай кылсаңыздар, анан ата энелер сиздерге 5-10 тиен акчасын төлөсө кандай болот маселесинде мен бир эжекеден угуп калдым. Бул мыйзамыбызга туура келбей калат дедиби, биздин тиги өкмөттүк мектептерде мындай ишти жасай албайбыз деп ошондой бир жооп берип койду да. Анан мен оюма кетти, демек билим берүү министрлиги ушул багытта дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү ачып берсе биздин мамлекеттик мектептерге. Ошондо жанагы ата эне тиги жеке менчик мектептерге берип аткан акчасынан бир топ эле азыраак акчаны өзүбүздүн мамлекеттик мектептердин мугалимдерине берген болсо, ошолор деле балдарды сонун кылып, билимдүү, илимдүү, таалимдүү, тарбиялуу кылып даярдай беле деген дагы бир оюм кетти да. Мамлекеттик мектептер менен жеке менчик мектептердин программалары бирдей элеби же өзгөчө алардыкы? Негизинен алар дагы жеке менчик мектептерде лицензия алат. Лицензия алат деген сөз биздин окуу пландарды аткарат деген сөз да. Анан ага кошумча бир башка предметтерди киргизсе, бул алардын өзүнүн эрки. Анан азыркы айтылып аткан сөзгө мен кошумча айтат элем, бул маалыматтын бир аз жетишпей калгандыгы деп атам да. Ата энелер эмне үчүн акчасын бере албайт деген жерде. Биринчиден бүгүнкү күндө ата энелер өзүнчө фонд түзө алат. Ал фондтогу акчаны мектепке береби, кайдага берет, ата энелер өздөрү чечет, ага мамлекет киришпейт. Аны ошондой мүмкүнчүлүк бар. Эгерде бир кружокторду ачабыз десе, бир кошумча иштерди ачабыз десе, анда муну ата энелер өзү эле чечип койсо болот да. Бирок ал ооба, аны мугалим ата энелер өздөрү чогултат акчаны, ага мугалимдер аралашпаш керек. Анан кимге канча кошумча төлөп берет, кандай жардам берет, ата энелер өздөрү чечет. Бул жерде мындай маселе жок. Болгону ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек да. Ошону элдерге айтышыбыз керек. Ушундай жолдор бар дегенди көрсөтүп койсок болот деп айтат элем да. Анан жеке менчик мектептерде деле экинчи жагы да бар, кемчилик жагы да бар. Конечно, алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кээде мындай акча алыш үчүн кээде начар окуган балага жогорураак бага койгон учурлар бар. Бул да бар. Анткени ал акчаны алып келип атат да. Экинчи жагынан кээде баягы өзүнүн саясатын көбүрөөк киргизип жүргөн учурлар бар. Бирок муну мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алынат. Ал жерде мындай мурунку кезде бир кезде мектептерди каалагандай ачып калган. Жок, азыркы күндө лицензия менен көзөмөлдүн негизинде алынат да. Эми мен бир кошумча айта кетким келип атат. Негизи билим берүү бул мугалимдин көз каранды. Башкабыз кандай гана окумуш иштебейли, эгер мугалимдин деңгээли ошого жетпесе, бул билим берүү реформасы дагы, саясаты да ишке ашпайт. Жанагы Мона Муршет анан Майкл Барбер деген бар. Майкл Барбер деген бул өтө дүйнөлүк деңгээлде белгилүү билим берүү эксперти да, бул Тони Блердин кеңешчиси болуп жүргөн киши. Ошол киши, ошолор 25 мамлекеттин билим берүүсүн изилдеген. Ошонун ичинен 15-и эң алдыңкы мамлекеттер. Анан этегинде бир сүйлөм менен жыйынтык чыгарып атат. Кандай гана билим берүү системасы болбосун, ал мугалимдин деңгээлинен жогору болушу мүмкүн эмес дейт. Мугалимге алып келип такап койду да. Чын эле министрлик укмуш иштесин, биз укмуш иштейли, сонун документтер даярдап коелу, сонун материалдар даярдап коелу. А балага ким аркылуу өтөт? Мугалим аркылуу өтөт. Эгерде биз начар документти берсек деле, мыкты мугалим болсо, ошол начарды сонун кылып балага жеткизип коет. Ушул мугалим маселесинде өтө чоң проблема бар. Биз азыр жанагы реформа жүргүзүп атканда бир 2-3 багытты киргизели деп атат. STEM деген түшүнүк бар. Бүгүнкү күндө дүйнөдө аябай жанагы табигый илимдер, математика, технология дегенде мындай журулуштуруп окуткан предмет да. Ушуну киргизели десек, мугалим маселеси. Же азыр мына сапат мектептеринде деле бар. Алар кыргыз тилинде сүйлөшөт, орус тилинде сүйлөшөт, түрк тилинде сүйлөшөт, англис тилинде сүйлөшөт. Предметтерде ошондой өтөт. А башка мектептерге эмне киргизсек болбойт? Кайра келип эле мугалим маселеси. Биздин андай мугалимдерибиз жок, андай даярдалган жок да. Ушул багытта азыр биз сүйлөшүп атабыз, кандай кошумча даярдайбызбы? Көп реформаларды киргизгенге келгенде эле келип эле мугалимден такалып калат да. Биз мугалимге шарт түзмөйүнчө, мугалимдин статусун көтөрмөйүнчө, мугалимдин деңгээлин көтөрмөйүнчө биздин айткан сөзүбүз сөз боюнча эле кала берет. Ушуну сөз эске алышыбыз керек. Жыйынтыктоо сөзүн берейин, жыйынтыктар ойлоруңуздарды бүтүрсөңүздөр болот. Жыйынтыктарыңыз. Сөзүмдүн аягында ушул сөз айткым келип атат.
Өлкөдө азыркы учурда өлкөбүздө саясий кризис бар, экономикалык кризис бар. Бирок эң чоң кризис бул кадрдык кризис да. Бул агайыбыз айткандай, бизге мугалимдик кадр жетишпей деп атпайбы? Жана сөзүбүздүн башында эле айтып атпайбызбы? Эң мыктымын деген билимдүү мугалимдерибиз, экономисттерибиз, юристтерибиз, инженерлерибиз өзүнүн тармагында эмес, башка эле жактарда иштеп жүрөт да. Биз ушул нерсени колго алышыбыз керек да. Анткени ошондой мыкты адистерибиз өзүнүн тармагында эмес, башка эле бир иштерде иштеп жүрөт. Ал эми кимдин акчасы болсо, кимдин таанышы болсо, кимдин досу болсо, ошолор жанагы татыксыз эле жерлерде иштеп атат да. Биз ушул нерсени колго ала алган болсок, татыктуу кадр маселесин колго ала алган болсок, албетте Кыргызстандын келечеги кең болот. Жанагы мектептерде 4-класстын китебинде бар, баланын тилеги деген. Көрөрсүң сен чоңойсом мен чоң шаарларга барамын, окуй берип, бүтүп келип, көз жетпеген бийик үйлөрдү саламын деп. Мен да толом, учкуч болом, мен ошону сүйөмүн деп. Ошол моменттерде биз окудук эле ушурлардычы. Аябай кесип тандайбыз депчи. Андыктан туура мындай кадр маселесин чечип алган болсок, өлкөбүздүн келечеги абдан кең да. Ушул нерсени айткым келди. Анан негизи сиздерге чоң рахмат. Ушундай бир шартты түзүп берип, Кыргыздын каймак инсандары менен биргеликте ушундай бир түз эфирде болгонубуз үчүн абдан ыраазыбыз. Сиздердин иштериңиздерге ийгилик, бар болуңуздар. Өмүрүңүздөр өрнөктүү болгон болсун. Чоң рахмат. Мен жалпы угармандар, көрөрмандарды мындай биргелешип аракетинге чакырып кетет элем. Анткени биз биргелешип чогуу иштемейинче бир натыйжаларга жетиш кыйын. Анан ушундай талкууларга көбүрөөк активдүү катышсаңыздар деп айтат элем. Социалдык тармак аркылуу болобу, же болбосо телефон аркылуу болобу пикириңиздерди билдирип турсаңыздар, сөзсүз эле баягы жакшы пикир эмес, кемчилдикти, сынды дагы айтып, бирок баягы жөн эле сындаш үчүн эмес, орду менен бир сунуштарды берсеңиздер, бизге берген чоң жардамыңыздар болот эле. Ушу сөз маягында мындай айтат элем да, албетте биздин мамлекет азыр бир кризисте, кыйын мезгилде турат, бирок ошондой болсо да ушу мектепти байкап көрсөк, негизинен аялдар иштейт да. Анан ушу эркектердин таасири өтө чоң да, бирок эркектер келбейт, себеби деген ал айлык менен алар үй бүлөсүн бага алышпайт. Эми ушул келечекте мен ойлойм да, ушу эркектер да, аялдар да иштей турган, бирок ошол эле мезгилде жанагы айлык акысы жогору болгон, анан кийин статусу да бийик болгон. Биз агайлар, эже дегенде өйдө карап, ошолордун жанына бара албагандай бир ага эжелерибиз болор эле илгери. Азыр болсо бизди тоотуп деле койгон киши жок. Эгерде биз өзүбүз ошончолук бир аракет кылып, билим берип, өзүбүз коймоюнча, мугалимди киши дебей калган мезгил болуп калды да. Анан кийин баягы өзүңдүн билимиң менен, авторитетиң менен жүргөн жүрүшүң, турган турушуң менен ушунчалык көп эмгек менен гана балдардын авторитетине ээ болуп аткан мезгил да азырчы. Кээ бир мугалимди мугалим деп эсептебейт, мугалим болсо окуучуну да жыргатып сыйлабайт бул киши айткандай. Эми ошондой мезгилде Кудай буйруса, бир мамлекетибиз оңолуп кетсе, ошондой мугалимдерге айлык төлөнүп, анан жанагы эркек балдарда мен ушул айлыгым менен эле бала чакам багат экен, мен мектепти калайын деген бир жакшы мугалимдер болсо, анда келечегибиз болот. Себеби дегенде мен Түркияда лицей менен иштеп калдым, бизде лицей ачылып. Ошондо ал түрктөр бизден аз эле айлык алчу да, анан өздөрүнөн айлык алчу да, өзүбүздүн айлыгыбыз чогулуп атат, $2000 дейт. Ал кезде биз бир 200-300 эле алчык сом менен. Жаңы эле 93-жылы сом которулганда, ошондо ойлоп койгонбуз, ушундай да айлык алат экен го депчи. Ал эми Түркияда медиктер менен мугалимдердин статусу бийик экен. Мугалим деген бул мугалимсиңби деп таң калат экен да, азамат турбайсыңбы деп. А бизде болсо мугалимсиңби деп кайра бир мындай бир басымтуу менен байкуш дегендей мамиле кылат да. Эми Кудай буйруса ошондой бир акыбалга жетсек деген бир үмүт мененбиз. Албетте биз улуу муундар кетип атабыз, бирок келечекте бир жаш мыкты мугалимдер келип, ушу биздин коомду оңдогон, жана агай айткандай, чын деле баары барып мугалимге такалат да. Мугалим кандай болсо, анан окуучулар ошондой болот. Ошон үчүн ошондойго жеткизсин.
Аллахым. Кудай Таала жер бетине адам баласын жараткандан кийин ошол адам баласынын таалимдүү, тарбиялуу, максаттуу жашаш үчүн өзүнүн пайгамбарларын жиберип олтурган деп айтылат да. Пайгамбарлар эң акыркы пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам келди, андан кийин пайгамбар келбейт. Эми анын вазифасы кимдер аткарат десе, мугалимдер аткарат деп айтышат да. Демек, Кудай Тааланын ошол жер бетинде адамзаттын бактылуу өмүр сүрүүсүндөгү жоопкерчилик сиз айткандай бул мугалимдерге жүктөлүп атабы. Анда биз мамлекет таалим жана тарбия мамлекеттин өзөк экендигин дагы бир жолу көзүбүздөн өткөрүп, ошол жаатта кандай колдоолор болбосун, эч бир тоскоолдуксуз колдоолор көрсөтүлүш керегин айтар элем. Бир, экинчиси, ошол жаатта кимдин колунан эмне келген болсо, баарыбыз биримдикте, ынтымакта ошол жаатта аракеттер жасашыбыз керек деп айтар элем. Үчүнчү нерсеси дагы таалимдүү, тарбиялуу бир экономист болсо, эгерде мамлекетибиз, анда мамлекеттин экономикасы көтөрүлөт. Таалим, тарбиялуу бир жетекчи келген болсо, мамлекетти башкаруу системасы оңолот. Таалимдүү жана тарбиялуу бир врач келе турган болсо, ден соолук чың болот. Буну эсептей берсек, кете беребиз да. Демек, натыйжа кайра эле келип эле. Биз бүгүнкү күндө сиздер көтөргөн маселени биз кайра анын оң жактарын, терс жактарын карай беребиз жана алдыга карай оңдоо процесстери менен аракеттерди жасай бере турган болсок, үмүтсүз шайтандап коет. Буюрса мамлекетибиз өнүгөт, өсөт деген жакшы тилекте бүгүнкү уктурууну бүтүрсөк жакшы болот. Себеби азыр баары эле бир үмүтсүзгө түшүп калган бир эмеде болуп атпайбы? Эми тиги эмне болот экен, бул эмне болот экен деп элечи. Ооба, сын пикирлерди сөзсүз түрдө айтып турушубуз керек. Жана эң акыркы айта турган сөзүм дагы өтө аша чаап кетиштик дагы бул зыянга учуратат, кайдыгерлик дагы зыянга учуратат. Анда болгон болсо биз дайым ортолукту сактаган, буюрса жакшы бир эл болууга аракет жасай беребиз деп сиздерге да терең ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Рахмат. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Балдарыңыздарга тарбия берүүдө, илим берүүдө мыкты чечимге келесиздер деген ишеничтемин. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.